деп барам жүрөгүм токтоп калат, эме токтоп калат деп. Меники ошондой болчу дейт. Анан аж ошого да айтайын дедим. Аман эсен айрылып кетсинчи депчи. Анан чындыгында эле мен жүрөк ооругандар менен давлениелерге 100% бир Кудайдын колундабыз, Кудай өзү билет эмне кылыштыгыбызды. Муну экөөнө ишенбегенге болбойт деген сөздү 100% гарантия менен айтам. Бул экөөнү ичкенден кийин анан бутума глюкозамин гамдиратин ичип атам. Муну калтырбайм, потому что эки ай иштиңби, бир ай иштиңби? биз жаш өткөн сайын Буну канча ай иштиң? бир ай иштим. Мен экини иштим. 15 күндө эле токтоду. Давлением баары токтоду. Андан кийин эми мынча болгондон кийин даягына чейин тиги ичип коеюн дедим да экини иштим ушундан. Азыр кызыма берип атам, небереме берип атам. Үйдөгүлөр баш көтөргөндүн баары холодильникке турат. Эми ичкиле, мындан силерге деген акча сураган жерим жок го деп туруп муну ичип атышат. Спирулинаны мынакей. Морекини өкө тең турат. Менде бул таблетка эмелердин продукциялардын жарымы турат холодильникте. Ким эмне кааласа иче берет. Эми өзүбүздөн аясак, мен айтам да, мына азыр бир эмен одноклассник эмеде оорутат жанагы, жаман оору менен оорутат да. Анан кечээ эле сүйлөштүм. Ага чейин барып үйдө барып кезигип келдим. Кезиккенде эчтеке айткан жокмун. Бул баягы четте иштегенме да бирдемесин айтат деп бизден коркот делдер. Эчтеке айтпай эле кеттим. Андан кийин телефондон сурап коем. Анан кызына айттым. Ай ушундай бар десем кызы да жооп бербейт. Да бирөөнө айттым, ал да жооп бербейт. Анан көчө өзү менен кайра сүйлөштүм. Ай, ушунда деген жакшы продукциялар бар экен. Бар, ичип көрбөйсүңбү? Эми өлүп калсак, мына дабыр классташыбызды жөнөттүк. Жылкысын сойду, тигинисин сойду жөнөттүк, этине той алып кетип калдык да. Эми антип айткан жокмун. Просто около вокруг айтсам, чөнтөк жетпейт го дейт. Эми жетпесең эмне кылайын? Эми бар шарт жасадым. Кудайдын астында жүрөгүм тынч. Айтарын айттым, калганын өзүңөр билге дедим да. Анан эми боо экөөнү вообще эчтекеңе аябагыла. Бир ай эт жебей коесуңар, тигине экономдойсуңар, бир конокто отказ бересиңерби? Кийим кийбей эле муну ичсеңер давление деген страшно. Бир кыргыз жок давление жок. Жүрөк ооруган бирөө жок. Анан жанагы мен врачтын айтып коеюн. Биргенде биринчи барганымда айткан да. Скорый чакыргам келсиндечи. Скорый чакырсам, скорый өзүңүздүн врачыңызды чакыр дегенден, врач чакырса бижа кандай ооруп атат дейт. Анан жүрөгүм дүкү деп берем, токтоп калат дедим да. Чыргап денем жайлачып десем, не дейсиз? Кайталап коюңузчу деп. Анан кайталадым, мен ооруп көргөм бурда. Кайталасам, эже жанагы токтоп калганы бул жаман нерсе. Бул кетип каласыз дейт. Андай кайталап турмун. Эже жана чай ичип отуруп эле кетип калыпты. Басып баратыр, жыгылып калыпты. Басып баратыр, мынтип калыпты, сүйлөп атыр, өлүп калыптыр дегенин баары ошондон дейт. Ошон үчүн эң жаман оор, давай дарыларыңызды берем. Бир пачка дары жазып берген, мондай, бир пакет. Ошол да пакет, эми Кудайдын кулагы сүйүлсүн десем кандай болот, кандай айтарымды билбейм. Пакеттин оозунун шубакка чейин ача элекмин. Ошо байлап берген, алганда ошону сразу алдым да корктум да, өлүп каласың десе. Ошол бойдон турат мына бүгүн дагы. Давлением кетти, экөөнүкү чогулган.